Саламатсыздарбы, түгөйлөр таймашын күтүп көргөн биздин сүйүктүү телекөрүүчүлөр. Улуттук телерадио берүү корпорациясы музыка каналында сиздер үчүн бүгүнкү күндө жарым финалдык түгөйлөрдүн таймашы даяр турат. Сиздер даяр болсоңуздар биз баштадык. Саламатсыздарбы? Кымбаттуу көрүүчүлөр, биздин жылдыздарыбыздын арасынан тандалып алган түгөйлөр жана ошондой эле 7 дубаныбыздан эң мыкты түгөйлөрдү тандап жарым финалга келип отурабыз. Мына ошолор менен бүгүн сиздерге кызыктуу таймаш көрсөтөбүз. Алдыңкы баш байгени ыйгарууга аз эле көз ирмем калды, андыктан жарым финалдын катышуучуларын чакыралы. Сахна артында бири-биринин колун кармап толкунданып турган биздин түгөйлөрдү тосуп алууга даяр болсоңуздар, бир кол чаап коюңуздар. Биринчи биздин оюнубуздун катышуучусу мурдагы оюндарда өзгөчө аябай өзүн көрсөттү эле. Абылбеков Жайыл жана ошондой эле Эмилбек кызы Айназик тосуп алыңыздар. Тыйын үй биле булар. Кош келипсиздер. Саламатсыздар. Кандайсыңар? Маанай жакшы элеби? Жакшы, Кудай буйрса. Эмне настроенияңыз жок? Жакшы ба? Жакшы эле? Даярдык жакшы. Жакшы буйрса. Сиздер жакшыбы? Жакшы. Мурункусын айтып аттыңыз эле, бул уттук эми жарым финалга келатканда күйөөм өзгөчө газ берип келем деп. Газдан бердиңиз. Бердим. Гастродон бердиңиз. Бердим. Бүгүн сиздерди колдоп ким келди? Бүгүнбү ата-энелерибиз жана бир туугандарыбыз. Бир кол чаап коюңуздарчы, колдоочулар. Кудайым буйрса, Битаксинин автоунаасын уткула. Силердин утуп кетишиңиздерге биз абдан тилектешпиз. Анда эмесе төргө узатып коелу. Сапарыбызды уланталы. Кезектеги түгөйлөр мурунку оюнда дагы аябай кызыктуу оюнду көргөзүшкөн. Булар айтышкан, биз Санжар, урмат, билгиле, ушул машинени жок дегенде Дубайды болбой калганда эмеректи алып кетебиз. Жарым финалдан финалга, суперфиналга сөзсүз чыгабыз дейт. Тосуп алыңыздар. Токтогон уулу Урмат жана сүйүктүүсү Мирзада. Ассаламу алейкумдер. Кош келиптирсиңер. Урмат мырза, кандайсыз? Жакшыбы? Келип туруп эле ачкычтарыңарды бергилечи. Мен айдап кетейин дегенде келиңиз го. Келиңиз берде, ортураак келиңиз. Туугандар, бүгүн сиздерге ким колдоп келди? Ким дем күч берип келди? Бир туугандар, бир кол чаап коюңуздарчы кана. Байке, настрой, маанай, жакшы эле. Жакшы эле, утабыз. Буйрса. Жарым финалдарды көрүп атасыздар. Бизде айымдардын колунун, оң колунун, сол колунун башын ударлары маанилүү болот. Жеңем качан акыркы жолу площадка алып барып урдурдуңуз эле? Уруп көрүлө. Көркөрөлү. Же мындай кол кармап урдуруп көрдүңүз беле? Ошентип турдурганбыз. Же кечирээк келгенде өлүк менен жеп көрдүңүз беле? Андай нерселер болду элеги? Эми ийгилик сизге бүгүн. Аябай мындай катуураак настрой кармап туруңуз. Кол чалары менен төргө узатабыз. Келиңиздер, ордуңуздарга узатабыз. Кымбаттуу көрүүчүлөр, кийинки биздин түгөйлөрүбүздү жылдыздардын арасынан тандап алганбыз. Абдан таланттуу, эң үлгүлүү үй бүлөлөр. Кол чаап тосуп алалы. Илгиз Абдалиев жана жубайы Назима. Кандайсыңар? Илгиз, суранам Илгиз. Азырынча бир да жылдыз сүйүнтпөй атат бизди Илгиз. Жылдыздар негедир кыйдат албай атат Илгиз. Бир кол чаап коюңуздарчы. Түгөйлөр таймашынын кызыл китебине азайып бараткан жылдыздын арасында мына Илгиз досубуз келип турат. Ийгилик сиздерге бүгүн, Бирок байкап көрсөк ата-андашыңыздарды утуш кыйын бүгүн. Ошо көрүп. Аябай күчтүү. Толкундоолор Ата-андаштарыңар күчтүү. Бирок бүгүн уткулачы, силер уткулачы. Башка жылдыздардын баары ыргып кетти. көрүп атабыз. Ай, жүргамыш, колум деп коркотушпайбы алардын баары? Силерде бүгүн колдоо көргөзүп, дем күч берип ким келди? Биздики бүт баары жумушта болуп келген. Ийгилик анда. Кудай колдойт бизди. Жана биздин көрүүчү колдойт, Анда эмесе бир кол чаап коюңуздар карызга. Мен үчүн, мен суранып атат деп турат. Төргө өтүңүздөр. Келиңиздер, ордуңуздарга узатабыз. Сүйүктүү күйөрман, анда эмесе мына көптөн күтүлгөн көз ирмем. Жарым финалдык таймаштар сиздер үчүн. Улуттук телерадио берүү корпорациясы, музыка каналы. Биз баштадык, кол чабуулар.
Урматтуу түгөйлөр таймашын көрүп жаткан биздин көрүүчүлөр, бүгүнкү жарым финалдык таймаштарыбыздын биринчи оюнун баштайлы деп турабыз. Баштар үчүн биз бардык катышуучуларды жаныбызга чакырып алалы. Кайсы түгөйлөр биринчи баштайт? Сиздер менен бирге көрмөкчүбүз. Кол чаап кана тосуп алалы. Келиңиздер. Сүйүктүү көрөрман, жарым финалдык кызыктуу оюндардан бирөөнүн аты корнхолл, эл аралык деги эле оюн. Бул 18-чи кылымдардан бери ойнолуп аткан оюн. Азыр эң биринчиден барыңыздарга ийгилик. Жарым финалдын эң башкы айырмасы жалпы оюндарда жеңишке жетиш үчүн 2 жолу утуш керек. Бул кандай? Бир үй бүлө калгандарды 2 жолу утуш керек. 2 үй бүлөнү тең ошондо ачкычты аласыздар. Жана бүгүнкү жарым финалдык таймашыбыз өзгөчө болуп турат. Анткени алдыңкы 3 жуманын ичиндеги ар бир жуманын жеңүүчүсү финалга өтөт. Ал эми жалпысынан эң көп ачкыч чогулткан 3-чү түгөй ал дагы жарым финалга, супер финалга өтөт. Ошондо супер финалда бизде 6 үй бүлө болмокчу. Буга чейин 3 түгөйдү тандадык. Алдыда 3 жарым финалыбыз бар. Эми сиздерге ийгилик. Не дейбиз? Бир кол чаап коюңуздар. Азыр кайсы түгөй биринчи баштайт? Чечишип алалы, мурдагыдай эле. Айымдарбы же жигиттерби? Жигиттер эле башташты. Дароо эле. Кана 1-2-3 дейбизби? Айман жүз дейсиңерби? Райал чикилдириктүү. 1-2-3. Шашпагалы бар. 1-2-3. Ага, 1-2-3. Аягында баштайт, Сиз биринчи экенсиз. Оп, оп. Ай баракелде. Сиздердин үй бүлө отурат. Сиз кайсыл өңдү тандайсыз? Өзүңүз айтыңыз. Кызыл, көк. Көктөрдү сиздерге тапшырдык. Сизге? Кызыл, кармаңыз. Сиздерге сары. Корнхолл эл аралык оюн 18-чи кылымдан бери ойнолуп турат. 5 метр аралыгында. Бул жакта бизде баштыкчаларыбыз бар. Ар бир үй бүлөгө бирден түз баштыкча бердик. 6 даана бар. Тактайга бир көңүл буруңуздар. Тактайдын ортосунда бир тегерекче турат, көрдүңүздөр. Ошол жака эгерде сиздер аткан баштыкча кирип кетсе, гол 3 упай. Тактайдын үстүнө туруп калса 1 упай. Эгерде тактайдан түшүп кетсе, упай жок. Бири-бирибизге тосугулдук кылсак болот. Мисалы үчүн бирөөңүздөрдүн баштыкчаңыздар тактайдын үстүндө турат, экинчи атканда болуп түрт түшүп кетти. Сиздерден минус. Балким сиздин баштыкчаңызды түртүп, тегерекчеге киргизүүсө, тескерисинче сиздерге плюс болуп калышы мүмкүн. 6 баштыкчаны ыргытып бүткөн соң санайбыз. Ачкыч алыш үчүн бир түгөй 2 түгөйдүн тең утуш керек. Анда эмесе биз чучугулоктон утуп алган түгөйдү эс алыңыздар деп жөнөтөлү. Өкөңүздөр стартка туруңуздар. Биз даярбыз, бул биринчи оюн. Ийгилик каалайбыз. Келиңиз. Илгиз Жайылдын үй бүлөсү баштайт. Сиздер орун алып туруңуздар. Кандай кыласыздар? Биринчи мырзалар баштасынбы, айымдар баштасынбы? Мырзалар баштайбыз. Анда мындай кылабыз. Мырзалар, сизден соң кайра сүйүктүүсү, андан сиз, андан аялыңыз. Андан кайра ошону алмаша беребиз. Макулбу? Түшүндүкпү? Көз аялы, көз аялы. Кадырлуу сүйүктүү теле көрүүчүлөр, кана даяр болсоңуздар, бир алкыш арнап коюңуздар. Түгөйлөр таймашы. 3, 2, 1. Баштадык. Топа. Жакшы. Кана. Стоп, кой туруңуздар. Кийинкисинин күйөөсү бар. Сиз ыргытасыз. Өзүңүздүн баштыкчаңызды. Азырынча Жайылдын үй бүлөсүндө 3 упай бар. Кала, Илгиз. Хей! Илгиз кичине түшүнбөй калган шартты. Илгиз тактайдын үстүндө жок дегенде туруш керек, Кана. Так, Кышайып калды, брат. Айназик. Алды. Айназиктин колдоочулары бар беле? Хепли. Нормально. Кайып кетти. Чакадан ачпаңыз, чакадан алсак туруңуз. Чаканын ордунда бир сызыкка туруш керек, Мессага. Илгиз, биз сиздин үймөлөрүңүзгө кичине чоңураак кылсак болмок экен, Бизге эмес. Сарылар үй бүлөсү азырынча жакшы кетти. Жакшы. Шашпа үстүнө. Не болуп кетти? Окшошпой калдыбы? Айназик бир жагынан эле мээлеп атат. Ой.
Егерек. Карачы. Илгиз айттык эле го, жылдыздар утуш керек болуп атат бизге. Бицепс күчтүк экен, оор микрофон көтөрөт окшойт. Кана? Мына Кана. Али дагы бар. акылкысы калды окшойт, э? Эң сонун. Башчылардын баары атылды. Анда эмесе келиңиздер биздин жаныбызга. Санайбыз. Биринчи кызылдардан баштайлы. Кызылдардыкы 4 жерде турат. Ичинде 1, 2. Кызылдардыкы 6 упай. Кызылдар командасы 6 упай. Ал эми сарылардыкы 1, 3, 6, 9. 9 упай. 9 упай. Кызылдар командасы азыр эс алып туруңуздар. Сарылар ийгилик. Кезектеги команда келгиле. Сарылар менен эми көктөр ойнойт. Сарылардын баштыкчыларынын колуна тапшырабыз. Илгиз, сиз капаламай турсаңыз болот. Анткени эгерде Урмат мырзанын үй бүлөсү Жайыл мырзаны утуп кетсе, силер кайра ойнойсуңар. Ошон үчүн ийгилик. жакшылап. Силерге ийгилик. Кана, бирден күч бериңиздер. Бүгүн жакшылык болуп турат, демек жарыш уюштура турган кез. Азыр эми жеңүүчүнү чогуу тандайбыз. Кетти стартка. Үй бүлөлөр. Эми бул сапар Көктөр командасы баштап берсин биринчи. Андан соң силер колдоп кетиңиздер, коштоп кетиңиздер. Урмат мырзаны колдоп келгендер барбы? 3, 2, 1, баштадык. Ой. Байке, сиз көз катары мергенсиз го я. Жакшы. Аябай жакшы. Жакшы. Жаман эмес. Ыргытатыңыз да тен. Өткөттүңүз, чийинен өткөттүңүз. Мына сыга. Байке, жакшылап. Ой! Шашылбаңыз. Күч ашыкча болуп кетти окшойт, Урмат мырза. Кана. Стоять. Токтоду. Аз жерден калды бирокчу. Опа! Сиз беркини сүзүп кетсеңиз да болот. Негизи. Бирок эми опа! Жакшы. Урмат мырзада да келе күч ашыкча экен. Кичине ашып кетип атат, Жайыл. Ой. Карачы. Воу! Келгиле. Санайбыз. Жыйынтыгын чыгарабыз. Анда Көктөрдөн баштайлы. Үстүндө турган 1 саналат. 1 упай. 4, 7. Анан дагы бирөө бар экен. 10. 10 упай. Көктөр командасында 10 упай кол чабылар. Сарылар. Бул дагы түшөлөт болчу, берде турган болчу. Азыр биз түшүндүк. 1 упай. 1, 4, 7, 10, 13, 16. Мал. Катыраак. Ошо менен бүгүнкү жарым финалдагы
Birinci oyunubuzdu utup ketти. Birinci açkычыбызды Жайыл мырзанын үй бүлө салып кеттик. Куттуктайбыз. Браво! Абылбеков Жайыл, Эмилбек кызы Айнажик. Açkычтар чогуу төрүңүздөр, сиздерге ийгилик. Баары жакшы камсанабыз, нормально. Мен түшүндүм сизди. Мындай кенен коюш керек болчу экен, чоңураак кылчу. Километр утканга. Улуттук радио берүү корпорациясы, музыка каналы. Бул түгөйлөр таймашы алдыда экинчи oyun. Экинчи oyun адаттагыдай азыр содалашабыз. Кимисинин аялы мыкты экенин, кимисинин аялы күчтүү экенин чогуу текшермекчүбүз. Биз менен болуңуздар, алыстабаңыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, түгөйлөр таймашынын башкы демерчиси биринчи атамекендик такси Битакси компаниясы. Битакси компаниясы айдоочуларды кызматташууга чакырат. 2 жыл жаңы автоунаа айдайсыздар, акчата бересиздер, ал эми 2 жылдан соң автоунаа менчигиңиз болуп калат. Битакси компаниясы менен кызматташыңыздар. Түгөйлөр таймашынын экинчи орун ээлеген үй бүлөгө iTravel компаниясынан Дубайга жомоктогудай жолдомо. Көптү көргөн көп билет демекчи, дүйнө кыдыргыла iTravel жардам берсин. Түгөйлөр таймашынын 3-чү орунун ээлеген үй бүлөгө Bihome компаниясынан 300 000 сомдук эмеректер даяр. Bihome компаниясы сиздер үчүн ыңгайлуу жана аябай сонун эмеректерди даярдап койду. Түгөйлөр таймашынын демөөрчүлөрүнүн бири болгон Соңкөл конок үйүнө ыраазычылык билдиребиз. Соңкөл конок үйүндө унутулгуздам, мыкты сервис, үйдөгүдөй атмосфера. Барыңыздарды Ресто чайхана Соңкөлгө чакырабыз. Хорошо, когда можно провести время в кругу родных и близких, а семейные обеды – отличный повод объединиться. Скорее спешите к нам вкусить любимые блюда, приготовленные по-настоящему с душой. Ваш Ресто Соңкөл. Кыргызстанда өндүрүлгөн дүйнөгө экспорт болгон адал азыктары Тофино момпо суйларын сунуштайбыз. Тофино, жемишдан думанай. Урматтуу көрүүчүлөр, экинчи оюнубуздун аты Жинденбечи жаным деп аталат. Мырзалар келип туруп азыр кимдин аялынын күчү көбүрөөк экенин чогуу текшермекчибиз. Анда эмесе мырзаларды алкыш арнап чакырып алалы. Кала. Келиңиздер. Жигиттер, байкелер. Так, Азыр сиз ортосуна туруп аласызбы? Ушундай. Урматка жакыныраак турсаңыз дух түшүп кетти. Аябай кооптуу адам көрүнөсүз мындай. Көп тамашалар шегенен коркуп турасың да. Эми оң кол 1, сол кол менен 1, анан баш менен сүзгөнүн жалпысын суммасын санайбыз дагы. Азыр ошо канча килограмм урат жеңелер. Ошолордун салмагын айткыла, биз жазып алабыз. Дана так граммына чейин тапкан утат. Жеңүүчүлөрдөн баштайлычы, Жайыл мырза. Негизи кандай мындай жеп жүрдүңүз беле? Граммасын тапкан утабы, Эч ким таппай калса эң көп урган утат. Жок, мисалы үчүн мен 700 десем, 700дөн бирок ашса келинчегим. Булар 1000 десе, бирок 1000ге жетпей калса, ким утат ошондо? Эч бирөөнүкү дана так эч кимдики жетпей калса, анда эң көп урган утат. Баарынан кимдин килограммы көп чыкса, салмагы көп чыкса ошол утат да. Өзүнүн койгон санынан ашып кетсе дагы, бирок башка бирөө 827 да, 827-ни дана так урду, анда ошол түгө утуп кетет. Анткени биякта аял менен көз бири-бирин сезе билгени эле аябай маанилүү. Болчу. Нерсе кеттик. Жайыл мырза. Канча деп ойлойсуз? Же билесизби? 800дөн баштай береличи. 800дөн баштай берели. Айнажик жалпысынан 800 турат дедиңиз. Оң кол, сол кол баш менен, Сиздикичи урматпай ака? 1000. 1000? Меники удары күчтүү дейсизби? Айтканда байкадыңарбы? Жөнөтүп айтып кой. 1000. Анын мунусу жок мында. Санжар биздикин билем, биздики 1000. Илгиз? 1050. Сиз коммерсант окшойсуз.
Болор иш. Сага дагы жок, мага дагы жок. 1050. Бара, кеп колду кысып эле. 1050. Шак 100 кылбайлы, 1100 кылбайлы, кандай дейсиз? Мейли. 1100. Азыр мен көтөрөм дейт Жайыл. 1200. Сооло жакшы. Болду. 1200. Сиз 1,5 да коңуз. 300 кылып алсаң. 1300. Ох ата. 1300, 1100, 1200. 1200. Болду, э? 1400 мü? 1400. Бака ишенем деп атынан. Келинчек ишенем. Кенчек ишенем. Жок, эме аралагандан кийин мен биякты да кыйын болуп калган билип калгам. Эми ийгилик шартыбыз боюнча эң аз сан айткан биринчи баштоого мүмкүнчүлүгү болот. Ошондо Назим айым, андан соң Мирза дайым, андан соң Айназик Аймурат. Төргө өтүңүздөр. Ал эми мен бул сахнага Назим айымды чакырам. Илгиз сиз кетпей туруңуз. Илгиз сиз көрсөтүп турсаңыз болот, айтып турсаңыз болот. Мындай урасың, мындай чогасың, мындай сүзөсүң деп. Катуу там койсоң. Назим айым мындай жашоодо нервичтетип турасызбы? Ооба, болот. Акыркы жолу качан нервичтеттиңиз эле? Сковородка элестетип турайм, жана. Эми негизги лайфхак Үбөлүк бар го, үбөлүк. Унутулуп калган 8 марттарды, толган күндөрдү, жана курап калган гүлдөрдү, ошонун баарын элестетиңиз. Үйгө кеч келип калгандарды. Сизге оңоюраак болсо, алдыгы грушаны Илгиздин бетине элестетип алыңыз. Макулбу? Боюм жетеби деп мындай неме сомнение болуп атам. Жетет, жетпей калса, секирип туруп койсоңуз деле болот. Биринчи оң кол, биз анан жазып алабыз. Сол кол, анан баш менен. Кана, даярбызбы? Телекөрүүчүлөр, күйөрмандар, Түгөйлөр таймашында. Жинденбечи жаным. Экинчи оюн. 3, 2, 1. Баштадык. Кана. Шашпай мындай. Концентрация алып, Урмат бериректор, аңтарылып калайын дедим жаңы эле досум. Оң кол 485. 485. Жаман эмес, жаман эмес. Колдоп турабыз, колдоп турабыз. 485 азыр сол кол менен урган ударды чогуу санайбыз. Кандай чапсаң болот? Кана? Ошондой болот. Каалагандай чабыңыз. Бирок жолдошуңузду угуп коюңуз. Кандай чапсын дейсиз? Мейли өзүңө ыңгайлашты. Өзүңдүн эркине коюң. Акырын. Баягы мурдагыдай элестетип Күчүң туруп эле. болушунча. 408. Кол чабуулар. Эми башты бир 300 удар уруп койбой. Чечпей эле туруңуз, жок, чечпей эле туруңуз. Жардам берет бул мындай. Масса салмак берет да. Масса менен кармап туруп. Бой жетеби я? Көтөрүп уруп коюңбу? Жалпы көтөрүп сүзүп коюмбу дейсиңби? Жетет, жетет. Кана? Метр. Жок, мындай Оюндан кармап сүндүрүп салайын. сүзүлгөн болбойт. Мындай чуркап келип сүзсөңүз да болот. Точно. Бирок бул жакты сүзүп албаңыз да. Мындай секирип сүзсөңүз да болот. Мондай кылсаң. Жана топ сүзгөндө мындай сүзсөңүз да болот. Мындай же ошондой. Шу Ада. болушунча. Кайрагыла. Жок, 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 кайра болбойт, булар кетти. Жок. 58 килограмм. Жок, отуруп, кайрагыла. Анда мындай кылалы. Жеңелер калыс болуш үчүн силердики да башыңар менен уралбай калсаңар дагы бир мүмкүнчүлүгү болот, Тренировка кылышпай. Баары калыс болсун. Кана. Мына ушунсу да кое туруңуздар, кайра баштан түшүрөлү. Жанынан эле туруп туруп эле мындай өзүң тартып туруп эле урчу. Кана. Эки туруп. Опа. Жана катыраак болчу экен. 62 килограмм. 62 килограмм кошуңуз, урмат. 62-ни кошкондо жалпы жонунан Илгиздин жубайы Назима 955 килограмм. Тилекке каршы жетпей калдык. Деги эле Илгиз мырза, менин аялым 1100 урат деген эми 1 тонна 100 килограммда оңой иш эмес. Бирок жакындады мындай. 955. Жакындады, 955 килограммдык жини бар экен жубайыңыздын. Кол чабуулатабыз. Ал эми грушанын жанына Мирза дайымды чакырабыз. Кана, урмат мырза. Кана, колдочулар. Мирза дайым, жеңеке. Биринчи кабатта отургандар сиздин да абысындарыңыз же сиңдериңиз окшойт, э? Бир туугандарыңызбы? Дана билинип турат. Делай деген эле. Азыр бул жактан. Кана. Үйрөткөндөй дейт. Урмат мырза, мурунку таймашта
давай жеңе деп катуу колдоп аттыр эле. Бул сапар эми биз өз жеңебизди колдоп туралы. Ийгилик, жакшы эле газдан бердиңиз да. Айттыңыз, Негизи мурда кийин көргөнсүзбү ушундай удар чап? Көрдүңүз беле? Чап көрдүңүз беле? Чаап көрдүң беле? Мен жок кайсы чаап жүрөсүз? Аялыңыз жакшы эле билесиз да? Жакшы эле билчүмүн да атам билбейм. Охрананы беререк чакыргылачы да. Урмат байке, ким менен барып чаптың эле? Кана айтчы дейчи деп окуйт. Албетте эле тамаша. Ийгилик сизге. Баарыбыз даярбызбы? Кана кеттик экинчи даймаш. 3, 2, 1. Баштадык. Мирза дайым, Мирзада чемпион. Өзүңө байкап тур эле. Ийинди кошуп тур элечи. Ийинди кошуп. Бер пресин. Бул сапар жакшы эле кетти окшойт. 572. 10 гол 572. Жаман эмес. Эми сол гол бар. Ийинди кошуп. Бирок 1300кө жеткиришиңиз керек, Ой, жаңа стойкаңыз эле. Стойкаңыз эле духту түшүрөт го. Кичине тийбей калдык, Бирок ал жакта Илгиз мырзанын үй бүлөсү аябай сүйүнүп кеткен. Байкадым, 141. Кана колуңуз тура эмес кетип калды. Эми үмүттүн баары башта. Кудай буйрса. Пешин. Жеңе, өлөм кетсин деп пешине жарбай калгыта бир чалабыңызчы. Кызарып кеткичи кана. Сол колуңузга караганда баш менен жакшыраак иштеп турасыз. 200. Сол колун туура эмес деп айтамын. 200. Оң гол 572, сол гол 141, жана баш 200 жалпысынан 913. 913. Жана башында 1000 дегенде эле болуп турду. 1000ге кичине жетпей калдык. Сол гол тийсе, мен билбейм, бирок урмат нокаут түшмөк. Просто Тийбей калды. Тийбей калды. Туура эмес болуп калды да. Туятта болшо. Бир гол чайып коюңуздарчы. Кана. Ошон үчүн туура тийгизиңге аракет кылгыла. Анда эмесе биздин оюнубузду жыйынтыктайт Жайыл мырзанын жубайы. Келиңиздер. Булар 1400 урам дешкен. Азырынча жалгыз ачкыч ушул үй бүлөдө. Кана, чыгып атканда боксерлор чыккандай чыкты, байкадыңарбы? Кана, биздин Айназиктин колдоочулары 3-2-1. Айназик! Айназик! Мурда кийин кандай тажрыйба барбы? Мындай убакыт жок. Негизи мындай чаап көргөнсүз биздин мурда. Чаап көргөнсүз, Ийгилик сизге. Ийгилик кана. Оң гол кетти. Кана 3, 2, 1, башта. Эркек. Бул аппарат кыймылдап кетти го я. Айда. 651. Азырынча оң гол менен ушул рекорд. Сол гол менен бир рекорд басырыңызчы. 651. Катырыңыз. Мо жакын болуп калды. Урмат качсын. Жениңиз чукул окшойт. Абайлаңыз. Кет. Жакшы, нормально. Айда. Ойлонайын 422. Баш менен. 422. Эми баш менен, Жүрек? Отурсуз. Поддержка керек болот окшойт, колдоо керек болот аткана. Жакшы тийбей калды эки. Уруңуз. Ушундай болорун билип туруп айтканбыз да. Эгерде бирөө эки жолу уруп атсаң да баарына эки жолу урдуруш керек, калыс ошондо. Биринчиси эсептелинбейт. Бирок мисалы экинчи саз биринчисине азыраак салып калса, экинчисин санайм, Ошону билиңиздер. Так. Опа! 110
жети. 117. Жалпысынан кошкондо бул түгөйлөрдүкү 1190 болду. Сүйүктүү көрөрмандар, шартыбыз боюнча албетте эле эч ким өзүнүн айткан, жубай жолдош айткан санга жетпей калды, бирок эң көп килограмм урган утат дегенбиз. Абылбеков Жайыл мырза дагы 1400 айтты, сүйүктүүсү дагы 1190ду урду. Дагы бир ачкыч ушул юбилейге кетти. Сен эле утайын деп келген окшойсуңар, Кетпей турсаңыз, кетпей турсаңыз, жана өкөңүздөн кетпей туруңуздар. Келиңиз. Сиздердин баягы оң колуңуз менен ударды мен айтып атпаймынбы, рекорд депчи. 651, менин досум да мынча ура элек. Урмат, урчу бир. 651 турсаң досум, мен сага бир кофе. Болбой калса сен машинеңди мен алам. Ушундай. Болбой калса жарыш честный деп айткан эмесмин. менден 2 кофе деп коет. Урмат 651 уралат дегенде бир кол чаап койгулачы гана. Досум. Эме Айназиктен утулуп калсак уят эле болдук. Ушунча миллион деген көрүшүп турат. Мен жөлүнө койбоймбу? Жыланды камыш өлтүрөт, жигитти камыш өлтүрөт дейт. Урмат 651 болбой калса эртең сизди Урмат гүл дейм мен. Менден бир юбка сизге. Анан бир мощный жол кана кет. Ана. Жөлүнө койбоймбу? Айназик, эмне мынча катуу турдуңуз? Сен урасың. Чын эле туху жетпей атат. Чын эле толкунданып атат Урмат. Жетпей калды окшойт. Ашты. Азамат. Мына ушинтип эле урматыбыздан айрылып калайын дедик жаңы эле. Байкадыңар, утуп калса болду, 3-көн бойдон кетип калмакта досум. Азамат, дагы бир ачкыч кут болсун, төрөгөтүңүздөр. Кут болсун, куттуктайбыз. Калган катышуучуларга капа болбой туруңуздар. Анткени биздин 3-чү бөлүктө 4-чү бөлүктө 3 ачкычты ойнотобуз, 3-чү бөлүктө дагы бир ачкычты ойнотобуз. Сиздерде дагы мүмкүнчүлүк бар. Биз болсо алдыга жылабыз. Бул түгөйлөр таймаш. Түгөйлөр таймашынын демөөрчүлөрүнүн бири болгон Соңкөл конок үйүнө ыраазычылык билдиребиз. Соңкөл конок үйүндө унутулгуздам, мыкты сервис, үйдөгүдөй атмосфера. Барыңыздарды Ресто чайхана Соңкөлгө чакырабыз. Хорошо, когда можно провести время в кругу родных и близких, а семейные обеды – отличный повод объединиться. Скорее спешите к нам вкусить любимые блюда, приготовленные по-настоящему с душой. Ваш Ресто Соңкөл. Кыргызстанда өндүрүлгөн дүйнөгө экспорт болгон адал азыктары Тофино момпо суйларын сунуштайбыз. Тофино. Жемишдан думанай. Урматтуу телекөрүүчүлөр, түгөйлөр таймашынын башкы демөөрчүсү биринчи атамекендик такси Битакси компаниясы. Битакси компаниясы айдоочуларды кызматташууга чакырат. 2 жыл жаңы автоунаа айдайсыздар, акчата бересиздер, ал эми 2 жылдан соң автоунаа менчигиңиз болуп калат. Битакси компаниясы менен кызматташыңыздар. Түгөйлөр таймашынын 2-чи орун ээлеген үй бүлөгө iTravel компаниясынан Дубайга жомоктогудай жолдомо. Көптү көргөн көп билет демекчи, дүйнө кыдыргыла iTravel жардам берсин. Түгөйлөр таймашынын 3-чү орунун ээлеген үй бүлөгө Bihome компаниясынан 300 000 сомдук эмеректер даяр. Bihome компаниясы сиздер үчүн ыңгайлуу жана аябай сонун эмеректерди даярдап койду. Итеп билим булагы. Биздин таймашта бир гана кара күчтү эмес, азыр билимди дагы текшерүүбүз келип турат. Жеңелер менен ортого содалашабыз. Байкелер 1,5 мүнөт 90 секундтун ичинде канча сөз окуйт экен. Кайрадан ностальгия кылып, мектеп кезде эстейли. Мектеп бүткөндөн кийин билимим кереги жок, математиканы, литератураны кереги жок дегендер мына түгөйлөр таймашында керек болот көрсө. Байкадыңарбы? Бир кол чалар менен жеңелерди чакырабыз. Айымдар. Келиңиздер.
Саламатсыздар. Саламатсыз. Жолдошуңарга качан акыркы жолу китеп окуп бердиңер? Келе кой, ханым деп мындай. Кел, кофең даяр деп. Шахризада ханга окуп бергенде мына бүгүн 1001 түн жомоктор даярдап койдук. Жолдошторуңуздар азыр сиздерге китеп окуп атканда элестетиңиздер. Анчалык романтик болбойт, анткени окуйт, баттан окушат да. Баттан окуйт. 90 секунд, 1,5 мүнөт. Канча сөз, дана, так, чайнап салбай, жеп салбай, ошону окуйт, ошону азыр соодалашалы. Кана? 90 секундта Урмат мырза канчаны окуй алат? 350. 350? 350. 350 сөзбү? Сиз Шатыратып окуйткан да. Сиз жеңе сверхчеловек окшойсуз. Кел 350 деп жазып коер эле. Жазып коер эле, жазып Сен коер эле. окумак белең досум, көз окуйт да. Көз окуй албай калса ит эле болот деп коелу. Кана? Назима. Илгиз деле 350. Опей. Ашы мүмкүн. 350 Жайын деп канча аштырышы окуйт? мүмкүн, а? Бул жак канча деди? Айтасызбы? 350. 350 дейт. Бул да 350. 350. 350 деп барыбыз айтсак, мына ким көп окуса ошо Эме, жетпей калса, Ар бирөөңөрдүкү тең 350 болуп калса, ар бирөөңөргө ачып беребиз. Эч кимге жетпей калса, Ким көп анда ким окуса, көп окуса ошол алат. 350. Тең эле. 350. 350 сиздики да. Тең 350дөн. Баарыңарга мындай. Негизи 350 көп болчу да. Негизи аябай эле көп 350. Негизи 350. 200. Оо, бияк. Илгиз айтты, мен 400 окуйм деп. Урмат түшүрдүкпү? 200. 200. Урмат мырза 200. Жайылдыкы? Жайылдыкы? 450. 450 ме? Дух вагон. Негизи 1 мүнөттө рекорд боюнча 100дөн ашык сөз окуйт да негизи. Рекорд 150 окуйсуң да. Рекорд го, мектепте го. Эми азыр мектеп эмес туурабы? Мектеп эмес да. Ооба. Азыр уже чоңойдук тура. Азыр андан да көбүрөөк окуп Просто калган. 1 мүнөттө 100дө рекорд коосуң да, бул Урмат мектеп өз жөнүн мектеп жөнүндө айтат. Урмат 11-класс билесиз, 5 жыл окуган. Эми бизде азыр сан боюнча Жайыл 450, Урмат 200, Илгиз 400. Биз Анда эмесе Урмат мырза баштайт. мырзадан баштайбыз. Андан кийин Илгиз, андан Жайыл. Ийгилик, жеңилер. Ордуңуздарга барыңыздар. Урмат мырза, келиңиз. Сиз жанында туруп колдоо кылып турсаңыз болот. Тоскоолдук болмой жок, могу ортого коебуз. Урмат мырза, биз ачабыз да, биз жерди көргөзөбүз. Ошол жактан баштап окуй баштайсыз, макулбу? Окуганда да ичиңизден эмес мындай сыртыбыздан колдон келишинче көркөм окуп, жомок окуп атасыз. Мындай түшүнүктүү, көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш керек сиздин айтып аткан сөздөрүңүз, окуп аткан сөздөрүңүз. Сөздү тандап көргөзүп коюңуз. Биз анда даярбызбы? Даярбызбы? Мына, өспүрүмдөр, мектеп керек, мектеп пайдалуу. Мектептен тапкан билим менен машина утуп алсаңар да болот. Анда эмесе кеттик. 3, 2, 1. Мына жылдыз деген жерден баштайбыз, кеттик. Жылдыз санакчыларынын падышанын бүт алдындагы жерди өп, бул баланын келечеги кең, бактылуу адам болоорун айтышты. Бирок жаш кезинде баланча түкүнчөдөй окуялардын ичинен чыгат. Биз аны падышага айткандан коркуп турабыз дешти. Айта бергиле, чочулабагыла дешти падыша. Анда жалгыз санакчылар: "О бактылуу падыша, сенин уулуң ушул киндик каны тамган жеринин ырахатта жер кезип жүргөндө деңизге чөгөт, кыйынчылыктарды көрүп туткунга түшөт, азап жейт, далай тозоктордон өтөт. Анан булардын бардыгынан кутулуп максатына жетип калган өмүр жакшы турмушун өткөрөт. Көптөгөн адамдарды, өлкөлөрдү башкарат, ичи тарлар менен душмандарга каршы иштерди жүргүзөт" дешет. Падыша бул сөздөрдү угуп: "Баарыбыз Кудайдын кулубуз, биз Алла Тааланын маңдайга жазганын көрөбүз. Кыйын кезде Алла Таала адам баласы туулуп өлгөнгө чейин 1000 жолу жардам келет" деп айтты. Анан ал жалгыз санакчылардын сөзүнө көңүл бурбай, аларды кошуп, аердеги
баардык адамдарга Стоп, болду. Кымбат деген жерге жеттик. Санай кылалы урмат. Кымбат Кана, бир кол чаап туруңуздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 124. 124, 200 деп жакшылап айтыпсың негизи. Башында кичине буксап өтүп кетпедикпи? Болбосо жакшылап аткан, а? Рахмат сизге. Байке, бирок сонун окудуңуз мындай көркөм кылып. Кол чаап койлу. Илгиз. Кезек Илгиз мырзада. Илгиз. Эми билбейм, 400'дө окушуучу насыл. Мына тарбиячылар деген жерден баштайбыз, э? Кана, 3, 2, 1, кет. Баштадык. Тарбиячылар балдарды жакшы багышып, алар 5 жашка чыгат. Анан падыша экөөнө тең Куран үйрөтүп, жазуу окууга көндүрүүгө мектепке берди. Аерде балдар 10 жашка чыккыча окушту. Андан соң аларды ат минип, жаа тартып, найза сайып, аскер илимин 15ке чыккыча үйрөтүштү. Анан алар бардык илимди өздөштүрүп, аскердик чеберчиликти билип, жалгыз бири душмандын 1000 жоокери менен жеке согушуп, жеңип чыгыштын сырларын үйрөтүштү. Экөө тең бойго жетип азамат болушту. Буларды көрүп Айсин падыша кубанып турду. Балдар 20 жашка чыкканда Айсин падыша өзүнүн вазири Фаристи обочолото чакырып алып, о вазир мага бир акыл келди, бирок аны сени менен кеңешейин деп турум деди. Сага келген акыл эң туура чыгат, аны иш жүзүнө ашыруу керек, деди вазири падышаны коштоп. Айсин падыша, о вазирим, мен далай жашка барып карып калдым. Эми карыганда Кудайга тоба келтирип тынчы отурганым оңго. Бийлик менен султан деген наамды уулум Сейф ал мүлүккө берейин дедим. Ал окуп үйрөнүп өлкө башкарууну өздөштүrdү. Өзү да жагымдуу, элге журтка алымдуу болду. Менин бул оюмду кандай дейсиң вазир деди. Бул оюң акыл экен, тунук ой экен деди вазир. Сенин акылыңа мен да кошулам. Андай болсо менин уулум Саид анын вазири болсун. Ал да илим билим алып өстү. Экөөлөө өлкөнү башкарып алышат. Биз болсок ал өлкөнү туура жолду көрсөтүп турабыз. Муну угуп Айсин падыша вазирин айтты. Кат жазып биздин бийлигибизге баш ийген мамлекеттерге, аймактарга, жерлерин бардыгына баланча айдын күнүндө пил аянтына чогуласыңар деп кабар бергин деди. Фарис вазир ошол эле замат Айсин падыша тийиштүү чөлкөмдөргө, аймактарга, жерлерди башкаруулардын бардыгына баланча айдын Түкүнчө. Ого, автоматта эле кетти го я. Илгиз мырза окуп атса мен YouTube'дан жаңылык көрүп аткандай болдум го. Байкадыңар, азыр ушундай жаңылык кечээ күнү эки акмак жолугуп мындай болду. Кана эсептей калалы, бир кол чаап туруңуздар. Канча сөз болду ойлойсуз өзүңүз? Илгиз. 350-дөн чейин го дейм. 300 чейин бе? Болду го дейм. Урмат, алак суу эсептеңиз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 200, 201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 245. 300-гө жакындапсыз дегеле бирок, 300-гө дедиле бирок дегеле 400 менен 245-тин ормосу көп да. Ийгилик сиздерге. Чоң рахмат. Анда орун алыңыздар. 450-ни урат дедиле го биякта. Кана 450-ни урат турган адам келсинчи. Келиңиз Жайыл. Келиңиз. Жайыл мырза, буюрса бүгүн эч кимди астына салдырбай жакшы келатат. Эми бул жерден дагы көрөбүз, Кана мына ошентип деген жерден баштайбыз, Ошентип деген жерден. Кана 3, 2, 1 баштадык. Сафан орундан туруп, Добуш чыгарып. падышалык тактыдан түшүп ордуна уулун отургузду. Андан соң башындагы падышанын тажысын алып уулуна кийгизип, бийликтин курун курчады. Анан падыша Асим уулунун катарына келип олтурду эле. Амирлер, увазирлер, башкаруучу кызматтагылар ордуларынан жапырып турушуп, экөө тазим этишип, жерди өп, өз ара падышалыкка мындан өткөн эч ким жок, бардык жагынан келишим турат деп сүйлөштү. Жаңы падышанын урматына кылмышкерлердин абактан бошотулду. Келгендердин бардыгы падыша игилик каалады. Сейф Алимулк болсо элге башынан ылдый алтын менен күмүш чачты белек тартып, кымбат колот чепкен жапты. Бир аз убактан кийин увазир Фарис ордунан туруп келип падышаны урматтап, таман алдындагы жерди өп, эмирлер жөкөнөрлөр, менин увазир экенимди баарыңар билесиңер. Мен көп жылдардан бери увазирмин. Асмин ибн Сафидин да Муратан атасы менен иштеп келгем. Эми ал өз үй бийликтен кетип, ордуна уулун пайдагып деди. Турган жамаат оба, биз билебиз. Сенин увазирлеген атадан балган өтүп келе жатат. Дешти увазир, мен увазирлик бийлигимди улум Саидте өтө көрүп берем. Ал акылдуу, иштейман жана тажрыйбасы да бар. Буга кандай дейсиңер деп сурады Сейф Алимулк. Сенин уулуңан өтөр увазирлер эч ким жок. Экөө бирине бири төп келишет, дешти туугандар бир ооздон. Ошондо Фарис увазир ордунан туруп башыңарда чалмасын уулуна кийгизди. Анан Саидтин алдына увазирдин сыяк челин алып келип койду. Хан сарайдын кызматчылары менен эмирлер өз ара сүйлөшүп, туура Саид увазирликке татыктуу дешти. Падыша Асим менен Фарис увазир экөө ордунан турушуп, казынан ачып, ыйликтерди, эмирлерди, увазирлерди, кызматчыларды, ошондой эле келгендердин бардыгын сыйлашып, аларга белек беришти. 90 секунд. Беришти. Аларга белек беришти. Божомолдоп канча болду дейсиз? 200 болду. Кана эсептеличи. Болду окшойт, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 234. Ай, болгону 11 сөзгө жетпей калды, бирок бул Илгиздин үй бүлөсүнө сон болбоду. Илгиз Абдалиев, Назима, ачкыч сиздики. Кол чап, кана коштоп коелу. Ийки ачкычты. Наконец-то жылдыздар утпай. Караңыздарчы, бите окуунун пайдасы ушундай эле тийди. Жок дегенде түгөлөр таймашында пайдалуу экен деп. Бир кол чап. Көргөтүңүздөр.
Сүйүктүү көрөрман, алдыда чечүүчү 4-чү конкурс. 4-чү конкурста 3 ачкычтын тагдырын чечебиз дагы. Бул жумадагы финалистти чогуу тандайбыз. Кол чабуулар жаңырсын. Түгөлөр таймашынын 3-чү орунун ээлеген үй бүлөгө Be Home компаниясынан 300 000 сомдук эмеректер даяр. Be Home компаниясы сиздер үчүн ыңгайлуу жана аябай сонун эмеректерди даярдап койду. Түгөйлөр таймашынын 2-чи орун ээлеген үй бүлөгө iTravel компаниясынан Дубайга жомоктогудай жолдомо. Көптү көргөн көп билет демекчи, дүйнө кыдыргыла iTravel жардам берсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Түгөйлөр таймашынын башкы демерчиси 1-чи атамекендик такси Би такси компаниясы. Би такси компаниясы айдоочуларды кызматташууга чакырат. 2 жыл жаңы автоунаа айдайсыздар, акчата бересиздер, ал эми 2 жылдан соң автоунаа менчигиңиз болуп калат. Би такси компаниясы менен кызматташыңыздар. Түгөйлөр таймашынын демөөрчүлөрүнүн бири болгон Соңкөл конок үйүнө ыраазычылык билдиребиз. Соңкөл конок үйүндө унутулгуздам, мыкты сервис, үйдөгүдөй атмосфера. Барыңыздарды Ресто чайхана Соңкөлгө чакырабыз. Хорошо, когда можно провести время в кругу родных и близких, а семейные обеды – отличный повод объединиться. Скорее спешите к нам вкусить любимые блюда, приготовленные по-настоящему с душой. Ваш ресторан. Кыргызстанда өндүрүлгөн дүйнөгө экспорт болгон адал азыктары Тофино момпо суйларын сунуштайбыз. Тофино. Жемишдан думанай. Урматтуу көрүүчүлөр, 4-чү оюнга келип калдык. Азыр 3 ачкычтын тагдыры чечилет. 3 ачкычты ким алат? Чогуу байкайбыз, эстафета түрүндө биздин түгөлөр керек дагы бир уруу менен мыкты кагыш керек. Мык кыйшайып кетти, түз болду, жакшы калды, бул өздөрүнүн көйгөйү. Эң негизги бир жол урду, кайра кайтты. Эң биринчи мыкты акырына чейин кагып бүткөн бул 100-дүк мык. Ошол түгөй утат. Ал эми жеңишке жетиш үчүн 2 түгөй тең утуш керек. Бул түгөйлөр таймашы жарым финал. Биздин оюнубуздун шарты боюнча кимде ачкыч жок, же болбосо кимде ачкыч аз болсо, мына ошол түгөйлөр баштамакчы. Биздин учурда азыр Урмат мырзанын үй бүлөсүндө ачкыч жок. Илгиз мырзада бир ачкыч бар. Бир ачкыч бар. Анда Илгиз мырза менен Урмат мырзанын үй бүлөсүн кол чаап чакырып алалы. Жайылда 2 ачкыч бар. Сиздер азырынча эс алып туруңуздар. Мына кимдер, айымдар баштасынбы же? Мырзалар баштасын, 3-2-1 дегенде баштайсыздар, балканы кармаңыздар, сиздерге ийгилик, абайлаңыздар. Кадырлуу күйөрмандар, телекөрүүчүлөр, биздин колдоочулар даярсыздарбы? Кана 3, 2, 1, баштадык. Мына ушул жерден азыр кайсыл түгөй? Жакшы! Кайсыл түгөй финалга жолдомо алат? Сиздер менен азыр бирге көрмөкчүбүз. Ой! Бир жолу урабыз. 2 жолу чаап ийген болбойт. Жакшы. Бир жолу чапканга мүмкүнчүлүк бар, Ай! Шашпайлар, стоп. Азыр мына 3 ачкычтын тагдыры чечилет. Ай жакшы. Мирзаданын колдоочулары барбызбы? Айназиктин колдоочулары барбызбы? Ай!
Айланыңыз урматсыз, айланыңыз. Аха. Бияктан да бир айланыңыз. Баракелде. Мык жок го бияқта. Урматтын жакшы көргөн анеңди отундай. Коркпо мыгырым, любой жактан суруп кетем дегендей. Мына азаматтар азырынча бул команда жакшы кетип атат, бир кол чаап коюңуздар. Назима, сиздин көзүңүз текто бир 3 мыктууду окшойт, Экону дана кактыңыз. Мо реальный мык кагылбай калбадыбы? Бирок баары жакшы, Балким азыр тигилерде утулуп калат, кайра чыгып реванш болуп каласыңар. Макулбу? Эч камсанабаңыздар. Азырынча эс алып туруңуздар. Кол чабыңар. Силерди узатабыз. Кезек, келиңиздер. Жайыл мырзанын үй бүлөсүн чакырабыз. Кана, колдоп сүрөп туралы, Даяр болдукпу? Кана, 3, 2, 1, кеттик. Баштадык. Айланыш керек. Айланыш керек. Айланыш керек. Ай, бирле жолу. Урмат, айланыңыз акырын. Айланыш керек. Мына мык кагуунун атасын таптык окшойт, Эки түгөйдү тең. Катарынан 2 мыкты дана кагып таштаган түгөйгө 3 ачкычты тапшыралы. Токтогонолу Урмат жана Мирзада. Келиңиздер. 3 ачкычты ушундай жол менен алып кетти. Куттуктайбыз. Жалпы ачкычтардын эсебин чыгарганда дагы бүгүнкү оюндун жеңүүчүсү аталышты. Финалга жолдомо алышты бул түгөйлөр. Куттуктайбыз, браво! Жок, мени бир нерсе капалантат. Миң аракет кылсак деле кайра эле билимден кара күч күчтүүрөөк болуп кетти окшойт бизде. Кадырлуу телекөрүүчүлөр, бул жашоодо билим да керек, кара күч да керек, красавчик Урмат братан да керек. Анда эмесе, ийгилик сизге. Финалга жолдомо алдыңыздар. Баарыңыздар бери келип бериңиздер. Куттуктайбыз. Түгөйлөр таймашы улуттук телерадио берүү корпорациясы, музыка каналы. Бул үй бүлөлүк берүү. Үй бүлө менен жумуштан соң чарчагандан кийин бир аз мени эс алдыралы деген сонун берүү сиздер үчүн даярдап атабыз. Жылмаюу жүзүңүздөрдөн кетпесин. Жана бүгүнкү берүүбүзгө дагы мына жарым финалга катышкан катышуучуларыбызга ийгилик, сиздерге чоң рахмат. Убактыңыздарга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Алдыда да сезондорубуз бар. Көрүп алдыңыздар, билип алдыңыздар. Кийинкисине бул машинеден кийин кийинкисине Урматтын джипин ойнотом мен биякта. Сонун джип бар. Буюрса. Урмат азыр пока билбейт, бирок ошол джипти ойнотобуз. Даяр болгула, утуп алышыңар мүмкүн. Биз сиздерди ар дайым күтөбүз. Ал эми азыр Түгөйлөр таймашынын башкы демөөрчүсү, биздин таттуу демөөрчүбүз Кыргызстанда өндүрүлгөн Тофино конфеттерин тапшыралы. Тофино конфеттери ар дайым сиздердин дасторкондун үстүндө турсун. Айымдарыбыз үчүн мына ушундай белектерибизди тапшырып коелу. Ал эми бүгүнкү биздин жарым финалды утуп кеткен жеңүүчүлөргө, финалга жолдомо алган Урмат мырзанын үй бүлөсүнө биздин эң даамдуу демөөрчүлөрүбүздүн бири болгон Соңкөл чайканасынын атынан ушундай сертификат тапшырабыз. Бүгүнкү жеңишти барып, Соңкөлдөн майлап жууп келиңиздер. Сүйүктүү күйөрмандар,
Сиздердин оюңуздар ар бир жума биз үчүн маанилүү. Биз менен болуңуздар. Баракчаларыбызга оюңуздар менен билдириңиздер. Бул жарым финалдар болуп атат. Алдыда финал. Финалга өткөн бардык биздин жеңүүчүлөрдү куттуктамакчыбыз. Бизден алыстабай туруңуздар. Түгөйлөр таймашынан эмки жумадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.